Саясий партиялардын дымагы аламан жарышка аттануу ниетин билдирген партиялардын саны 75-ке жетти. Шайлоолор көбүнчө аябай чоң финансылык каражаттарды талап кылгандыгынан улам көп партиялар бул шайлоого катышпай эле ошону менен жанагы ачылган боюнча калып калат да. Жагымдуу кабар. 1-октябрдан тарта пенсия жана жөлөк пулдун өлчөмү көбөйөт. Жаңы окуу жылына даярдык. Таажылуу вируска каршы туруу үчүн агартуучуларга талап күчөдү. Школдорду дезинфекция кылдык. Ай сайын кылып турабыз, жана алгоритмде жетекчини алып милдеттендирүү. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Акылай Акыналиева. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, социалдык фонддун мурдагы башчысы Ахматбек Элдибековго карата чыккан бардык сот өкүмдөрү жокко чыгарылып, анын иши кайра каралып чыкмай болду. Бул тууралуу 3-сентябрда Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Элдибековдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу өтүнүчү канааттандырылды. Прокуратуранын ишти соттун 1-инстанциясына жөнөтүү тууралуу корутундусу эске алынды. Кылмыш иши кайра кароого 1-май райондук сотуна жөнөтүлдү. Эскерте кетсек, Элдибеков 2002-2005 жылдары социалдык фонддун төрагасы болуп турганда жана 2008-2009 жылдары салык кызматын башкарган убагында коррупцияга барган жана Жогорку кеңештин спикери кезинде кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартиби өзгөрдү. Анда Пакистан, Индия жана башка бир катар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү жараянын иреттештирүү жана уюштуруу максатында коопсуздук жана укуктук тартип маселелерин эске алуу менен бирге айрым өлкөлөрдүн жарандарынын өлкөгө киришин жана өлкөдө жүрүүсүн көзөмөлдөө үчүн натыйжалуу алгоритм иштелип жатканы айтылган. Чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүүсүнө чакырган тарап жооптуу болору каралган. Мындан тышкары электрондук виза порталында Кыргызстандын визасын алуу үчүн арыз тапшыруу иш-чаралары өзгөртүлөт. Буга байланыштуу аталган порталда арыз ээси туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуусу убактылуу токтотулду. Ал ишкердик виза сыяктуу эле чакыруунун негизинде берилет. Расмий кабарга ылайык, быйыл июль-август айында Кыргызстан пакистандык жарандарга 7500 туристтик виза берген. Пакистандан бул өлкөлөргө түз каттам болбогондуктан Кыргызстан аркылуу транзиттик жол менен учат. Кыргызстанда саясий партия катары Юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн 290 партия болсо, анын 75-и 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арызын беришти. Анткени менен бул партиялардын баары аламан жарышка аттанып, каттоодон өтөт дегенден алыспыз. Буга чейинки өнөктүктөрдө белгилүү болгондой, айрымдары саясий партия катары бар экендигин билдирип коюуну эп көрсө, кээ бири дарамети жоктугунан партияны сүрөп кетчү күчтүү лидер саясий курамдын болбогондугунан ара жолдо калары айдан ачык маселе. Деги эле өлкөдөгү саясий партиялар эмнеден аксап жатат? Партия түптө шайлоого катышуу жол жобосу тууралуу Шекер Сатыбалдиев айтып берет. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясына Жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу ниетин билдирген саясий партиялардын арыз берүү мөөнөтү аяктады. Бирок эми партиялардын мындан аркы милдеттери, каттоого алынууга чейинки аткара турчу иштери бар. Каттоодон өткөн ыйгар муктуу өкүлдөр каттоодон өткөндөн баштап 5 календарлык күндүн ичинде банк мекемелеринен өзүнүн саясий партиянын шайлоо фондун түзүш керек. Жана шайлоо фондунан Борбор шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине шайлоо күрөөлөрүн кое башташ керек. Каржы маселелери боюнча ыйгары муктуу өкүлдөр өзүнүн фондунун кыймыл аракети боюнча 3 жолу отчет беришет Борбор шайлоо комиссиясына.
Адаттагыдай эле бул иретте партия түптөп аламан жарышка аттанмак болчулардын катары узун. Бирок тийиштүү мыйзамдарга ылайык үгүт иштерин жүргүзүү, программаларын бекитүү, курултай өткөрүп, өздөрүн жарнамалоо, күрөөгө коюлчу сумманы төлөө өңдүү машакаты көп. Антке менен баары эле мындай түшүккө чыдай бербеси бышык. Каттоого чейин саясий партиялар биригип, же бири-бири менен соодалашуу аркылуу айтор ар түрдүү ыкма менен өнөктүккө катышуу же четтеп калуусу кадимки көрүнүш. Арасында шайлоону утурлап, өзүнүн бар экендигин билдирип, ошол боюнча аты жыты белгиси болгондор да жок эмес. Андай саясий партиялардын да өзүнчө себеби бар дешет жарандык активисттер. Шайлоолор көбүнчө аябай чоң финансылык каражаттарды талап кылгандыгынан улам. Көп партиялар бул шайлоого катышпай эле ошону менен жанагы ачылган боюнча калып калат да. Ал эми жаш партиялардын арасында бул албетте сөзсүз кыйынчылыктар туудурат. Себеби дегенде жаш партиялар аларда биринчиден акчасы жок, экинчиден жанагы мурда ууру коррупционер боло турган болуп келген мүчөлөрү жок болгондуктан бул ар кандай кыйынчылыктарды туудурат. Акыркы маалыматтар боюнча 290 саясий партия Юстиция министрлигинин каттоосунан өтсө, бүгүнгүгө чейин баары эле активдүү иш алып барууда дегенден алыспыз. Саясий курамды түзүүдө капчыктуу, өзүнүн аймагында аброю, электораты бар, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү, лидерлик сапаты жогору саясатчылардын биригүүсү да маанилүү жагдай. Антпесе саясий клубка айланып калуусу ыктымал. Алар өзүнчө идеалдуу күч болуусу кажет. Дагы эле биз дагы каттануу процессте болуп келатабыз да. Анан биз дагы айта кетебиз, мындай бизде Кыргызстанда дагы идеологиялык мындай күчтүү өздөрүнүн мындай массалык түрдө колдогон саясий партиялар да каттанып бүтө элек да. А саясий партия мындай негизинен бул кандайдыр бир күч болуш керек. Ушу коомчулукту мобилизация кылган бир идеялар менен алып кеткен. Маалым болгондой, бул ирет жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо эки жол аркылуу ишке ашат. Талапкер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен округ аркылуу катышса болот. Ошондой эле саясий партиянын курамы менен депутат болуу мүмкүнчүлүгү бар. Парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленсе, тандоо бир эле тур аркылуу жыйынтыкталмакчы. Ал эми шайлоого катышуу ниетин билдирген 75 саясий партиянын салмагын убакыт таразалайт. Шекер Сатыбалдыева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Мирланбек Байгончоков Бишкектин экономика жана каржы маселелери боюнча вице-мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка мэр Айбек Жунушалиев бүгүн 3 сентябрда кол койду. Байгончоков буга чейин өлкөнүн экономика жана каржы министринин орун басары болуп иштеп жаткан. Борбор калаанын экономика жана каржы маселелерине жооптуу вице-мэрлик кызматты быйыл июнь айынан бери Максатбек Сазыкулов аркалап келген. Бүгүн ал биринчи вице-мэр болуп дайындалды. Мындан тышкары бүгүн Бишкектин жер, архитектура жана курулуш маселелерин тейлеген вице-мэр Азамат Сагындык уулу жана 1-Май районунун акими Максат Нусувалиев да кызматтан алынды. Алардын ордуна вице-мэрликке Азат Узаков, ал эми акимдикке буга чейин мэрдин 1-чи орун басары болуп иштеп келген Жамалбек Ырсалиев дайындалды. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун 2 сентябрда кол койгон жарлыгы боюнча 1 октябрдан тарта 4785 сомго чейинки пенсияга 200 сом, ал эми 4785 сомдон жогорку пенсияга 500 сомдон кошулат. Көбөйтүлгөндөн кийин өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 6248 сом болот. 715,5 мың пенсионердин акчасын көбөйтүүгө республикалык бюджеттен 154,3 миллион сом, ал эми пенсиялык фонддон 830,6 миллион сом талап кылынат. Ошентип орточо эсеп менен пенсия 455 сомго көбөйтүлөт. Буга чейин пенсия 2020 жылы орточо 397 сомго, 2019 жылы орточо 328 сомго, 2018 жылы 378 сомго көбөйгөн болчу. 2017 жылы өкмөт жыл сайын күзүндө пенсияга акча кошуп туруу жөнүндө чечим кабыл алган. Социалдык фонддун маалымдашынча, Кыргызстанда бүгүнкү күндө эң аз пенсия 700 сом, эң көбү 145 000 сом. Маалыматка ылайык, көп акча алгандардын арасында ири компанияларда иштегендер бар. Президент Садыр Жапаровдун 2 сентябрда кол койгон дагы бир жарлыгына ылайык ай сайын социалдык жөлөк пул алган балдарга жана бала кезинен майыптыгы бар адамдарга төлөнүүчү акчанын өлчөмү көбөйтүлдү. Жарлыкка ылайык 1 октябрдан тартып социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 50%га көбөйтүлдү. Натыйжада ВИЧке же СПИДке чалдыккан энелерден төрөлгөн балдардын жана майыптыгы бар балдардын ар айлык жөлөк пулу 6000 сомго көтөрүлдү. Атасынан же энесинен айрылган балдардын жөлөк пулу 1
1500 сомго, ата-энесинин экөөнөн тең айрылган балдардын жөлөк пулу 3000 сомго көбөйдү. Бала кезинин биринчи топтогу майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу 6000 сомго, экинчи топтогу майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу 4950 сомго. Үчүнчү топтогу майыптыгы бар адамдарга 4050 сомго, ата-энеси белгисиз балдардын жөлөк пулу 3000 сомго көбөйдү. Ал эми 2022 жылдын 1-январынан тартып жөлөк пулдар 100%га көбөйтүлөт. Буга айтып кетиш керек, биринчиден майыптуулугу бар балдар, алар бүгүнкү күнү 33 миңден ашты саны. Мындан тышкары майыптуулугу бар адамдар өзү Кыргызстанда 195 миңди түзөт да. Анын 70 миңге жакын ошо жөлөк пулдарды алып жүргөн бизден. Ушул биздин жөлөк пулду алууда азыр мына күз келатат, кыш келатат, аябай маанилүү булардын көтөрүлүшү. Биз ошо жакшы өбөлгө болуп түзүп берет деп үмүттөнөбүз. Себеби азык-түлүктүн да кымбатталышы, кышкыга да кыйналып атканы, жарандардын убагында кабыл болду. Абдан кубандырат бизди. Ушул айдан тарта Орусиядан ташылган күйүүчү майдын ар бир тоннасынан $19,3 бажы төлөмү алынат. Мындан улам Кыргызстанда бензин дагы кымбатташы мүмкүн. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы билдиргендей, акыркы 5 жылда күйүүчү майга болгон суроо талап көбөйгөнү менен Кыргызстан Орусиядан бажы төлөмү жок сатып алган күйүүчү майдын көлөмү өзгөргөн эмес. Мындан улам эки өлкөнүн өкмөтү кол койгон индикативдик баланста белгиленген 2021 жыл үчүн бажы төлөмү жок ташыла турган мунайзат август айында түгөнгөн. Буга байланыштуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы экономика жана каржы министрлигине индикативдик баланстагы күйүүчү майдын көлөмүн көбөйтүү маселеси боюнча кайрылган. Кыргызстандын министрлиги Орусиянын энергетика министрлигине кайрылганда алар ички рыноктогу тартышты жүйө келтирип, экспортко тыюу салуу киргизилиши мүмкүндүгүн айтып, индикативдик баланска өзгөртүү киргизүүдөн баш тарткан. Эми сентябрдан тарта бажы алымы алына баштагандыктан бензиндин баасы 1 сом 3 тыйын, 1 сом 7 тыйынга кымбатташы ыктымал. Мы видим, что потребление растет уже. Биз энергетика жана өнөр жай министрлигине индикативдик баланстагы күйүүчү майдын көлөмүн көбөйтүү сунушу менен кайрылдык. Андан соң министрлик Орус тарапка билдирме жөнөттү. Бирок Орусия ички рыноктогу чектелген ресурстарга жана экспорттоого тыюу салынышы мүмкүн экенине таянып, көлөмдү кайра кароодон баш тартты. 10 до 200 тысяч тонн. Кыргызстанда 2 сентябрга карата таажылуу вируска каршы 12601 киши эмдөөдөн өттү. Алардын 7,5 миңге жакыны эмдөөнүн толук курсунан өткөн, калганы вакцинанын биринчи дозасын алды. Бул тууралуу вируска каршы республикалык ыкчам штаб 3 сентябрда кабарлады. Ушуну менен эмдөөдөн өткөн жарандардын жалпы саны 1,160 миңге жакындады. Алардын 692 миңден ашууну вакцинанын биринчи дозасын алса, 465 миңге жакыны эмдөөнүн толук курсунан өткөн. Учурда Бишкекте 73 эмдөө пункту күнү-түнү иштеп жатат. Бул тууралуу студенттик бейтапкананын башкы дарыгери Миңбай Жороев 3 сентябрдагы брифингде билдирди. Анын айтымында эмдөө пункттарынын ичинде үй-бүлөлүк медицина жана соода борборлору, билим берүү уюмдары жана башкалар бар. Быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрдан башталгандыктан мектептерде санитардык норманы катуу сактоо талабы коюлууда. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстан боюнча мектептер жаңы окуу жылына даяр деп ишендирүүдө. Балдарды илдеттен оолак сактоо үчүн ата-энелердин жоопкерчилиги дагы күчөтүлөт. Мугалимдер мектептерде эмгектенген башка жумушчулар да эмдөөдөн өтүп, окуунун башталышына класстарды даярдап жатышыптыр. Агартуу тармагына табышталган талаптар кезектеги сюжетте. Дүйнөнү каптаган коронавирус бардык тармакта аксаткандай эле билим берүүгө да терс таасирин тийгизди. Өткөн жылы дээрлик окуу онлайн форматында болуп, билим деңгээли аксагандыгы чындык. Бирок быйыл кантсе да мектептерди ачып, салттуу окууга өтүү аракети болгону менен окуу жылынын башталышы 15 сентябрга жылдырылган. Ага кошо агартуучуларга талап күчөп, башкысы ооруну жуктурбоо алдын алуу максаты коюлган. Школдорду дезинфекция кылдык. Ай сайын кылып турабыз, жана алгоритмде жетекчини ал милдеттендирүү. Ата-эне баласын үйдөн карайт. Мугалим класс жетекчиси класстан карайт. Жанында биз Минздравга кайрылдык. Бирден медайым бир кызматкер дежурить этип турат. Көзөмөлгө алып турабыз. Жана класста ачык калып проветривание кылабыз. Кыргызстан боюнча шарт бар. Жеке эле бул билим берүү министрликтики эмес. Эң биринчи ушул шартты ата-энелер түзүп берсе,
биз реалдуу режимде баштай алабыз. Борбордогу номер 69-Токтогул Сатылганов атындагы гимназия мектебинин мугалимдери жаңы окуу жылына талаптагыдай даярдыкты көрүшкөндүктөрүн билдиришет. Ар бир класста санитардык норма сакталып, маска, антисептик өңдүү керектүү каражаттарды бөлүштүрүлгөн. Мектептин кире беришинен эле келген окуучунун дене табын текшерүүгө алып, саламаттыгына байкоо салышат экен. Бизде СБ кызматкерлери иштейт, андан сырткары дежурный администрация иштейт, андан сырткары дежурный мугалим иштейбиз, мед кызматкер иштейт. Кирип келаткан ар бир баланы биз аралыкты сактап тизип туруп, ар бир баланын дене табын контагы жок термометр менен текшеребиз. Аталган мектепте 3000ден ашуун бала билим алса, окуу уясы 2 корпустан турат. 15-сентябрдан тарта эле мектепке келген окуучулардан сырткары аларды коштоп келген ата-энелери, жакындары болуп атып, кирген чыккандардын саны көбөйөрү белгилүү. Мектеп директорунун орун басарынын айтымында, баланын саламаттыгында шектүү жагдай байкалса, аны жайылтпоо үчүн сабакка катыштырбаганга аракет жасашат. Албетте, шаардын мектептеринде ички миграциянын агымынан улам окуучунун саны арбын. Бир балага жуккан илет аны менен чогуу окуган, байланышта болгон баарына жайылып кетүү коркунучу бар. Андыктан күн сайын балдардын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүлүп, атайын каттоого алынып турат. Ошол сабак өтүп жаткан учурда дагы баланын абалына эң биринчи көңүл бурушун биз азыр айтып түшүндүрүп жатабыз. Сабак учурунда дагы балдардын бири-бири менен көп аралашпосуна да көңүл бурабыз, коридордо жүргөнүнө да көңүл бурабыз. Андан сырткары ошол маска тагыныш керек. Билим берүү министрлиги бул арада өз баласынын саламаттыгы үчүн ата-эне да кайдыгер болбошу керек. Убагында тамак ашын берип, оору жукса создуктурбай бейтапканага көрсөтүү зарыл дешет. Ал эми коронавирус илдетинен кутулганча министрлик тийиштүү тармактар менен биргеликте санитардык нормаларды сактоо, окууну үзгүлтүккө учуратпоо максатында бардык мектептерди көзөмөлгө алып турушмакчы. Шекер Сатыбалдыева, Улукбек Сулайманов, New TV. Кайрылып келүү. Мына ушундай аталыштагы көргөзмө бүгүн Баш калаадагы Капарайтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинде белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун 80 жылдыгына арналып ачылды. Анда сүрөтчүнүн жашоо ирмемдери улуу жибек жолунда жана башка темадагы эмгектери коюлду. Өмүрүн искусствого арнаган кыл калем ээси тууралуу кийинки материалда. Кайрылып келүү аталышындагы бул көргөзмө бүгүн Баш калаада белгилүү сүрөтчү Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңерген ишмер, график, дизайнер, СССРдин сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Сабиржан Бабажановдун 80 жылдыгына карата ачылды. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн жашоо иримемдери, улуу жибек жолунда жана башка темадагы жүзгө чукул сүрөттөрү коюлду. Өз заманынын мыкты сүрөтчүсү Сабитжан Бабажановду күйөрмандары айрыкча анын реалисттик багыттагы эмгектери, терең философияны чагылдырган үчүн өзгөчө баалашат. Ойлонуш керек да, ар бирөө сүрөттөрүн карап атканда бул эмне деген тартты. Мына оң менен сол, жамандык менен жакшылык. Ошол кандай кечет, мындай, о жерде көрдүңөрбү, адам төрөлгөндө, тетиги жерде эн атасына арналган дагы нерселери бар экен. Ана үчүнчү нерсеси бул киши классикадан, баягы советтик классикадан азыр өзүнчө инновациялык арт искусствого жакындап келатат да. Тетиги жактан караганда картиналары ошого арналган. Анан уйгур тематикасына да көп көңүл бурган, Нестериандар кандай болгон. Балалыгы совет мезгилине туура келген сүрөтчүнүн көпчүлүк эмгектери улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен байланыштуу. Кыл калем ээси Сабитжан Бабажанов залкар жазуучунун чыгармалары ага ушул күнгө чейин өзгөчө шык берерин айтат. Чыңгыз Туурачыга мен 60 жылдыгында Чекерде ал кишинин музейин мен оформить кылгам. Ошол биринчи жолу көрүштүм. Анан кийин ар бир чыгармачысына мен өзүмдүн ой пикиримди бердим да, кандай. Это иллюстрация эмес, какая-то вот графика. Шуган Нарысбат Айтматов деп 85 жылга китап чыгаргам, ал китап түгөнүп кетти. Ошол жерде мен Төрөкулдун бардык чыгармаларга көрсөткөн сүрөттөрүм бар. Иш-чарага атайы келген коомдук ишмер Асол Молдокматова Бабажановдун туруктуу күйөрманы. Молдокматова сүрөтчүнүн философиялык эмгектери кыргыз маданиятына, келечек муунга руханий азык экендигин баса белгилейт. При жизни говорит, что он... Карап көрсөңүз, Сабиржан Бабажанов өзүнүн эмгектерин кандай гана чеберчилик менен тарткан. Биз мына ушундай мыкты таланттуу адамдарды көз өткөндөн кийин гана жакшы адам эле деп наам бербей, өз убагында сыйлап баалап алышыбыз зарыл. Любовь к Айтматову. Азыр болсо көбүнчө чыгармачылык эмелер Чыңгыз Төрөкуловдун эмеси менен жасалган.
китептерди, гравюралар жасап, сүрөттөрдү жасап, ошолорго эметип. Бүт бар эмеси болсо, ошо философия, мироздание, адамды и природа, экология кандай өтүп кетти, ошону эмелерди, маселелерди чыгарганда, эметкенде. Аталган иш-чара Кооператив аттындагы сүрөт көркөм-өнөр музейинде өтүп, ага бир катар чет өлкөдөн келген коноктор да катышты. Руханий азык тартуулаган бул саамалык 10 сентябрга чейин уланат. Каалоочулар үчүн эшик ачык. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, New TV. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.